Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу кесиптештер. Адаттагыдай эле десем туура болбой калат. Негизи мындай жолугушуу балким биринчи жолу. Э, Кудай буюрса мындан кийин дагы ушул өңдүү чогулуштарды, жыйналыштарды өткөрүп туруунун аракетин көрөбүз. Анткени бизде билесиздер, стажировка өткөрүп атабыз. Бул азыр мындай өлкөбүздө аябай неме болуп турган бир учур. Абдан IT курстар көп. IT абдан бир мындай хайп болуп атат. Элдин баары эле IT деп анан аябай мындай хайп рекламалар, өтө жеңил сөздөр, жанагындай инфо цыганстволор абдан көп. 2 айда эле айтишник болуп, анан же 4 айда эле айтишник болуп, анан 100 000ден айлык алып башта деп баардыгы эле ошентип атат. Анан чын эле кимдер программист болуп атат, чын эле кимдер 100 000ден айлык алып атат, пока билбейбиз. Анан ошол эле учурда университетте дагы акыркы учурда ушул нерсени байкадык. Университеттер менен да тыгыз иштешебиз. Э, Мурда мисалы IT тармагына жалпы республикалык тестирлөөдөн 160–170 балл алгандар деле бюджетке өтүп окуп аткан болсо, ал жакта азыр конкуренция күчөп, 200 балл алгандардын баардыгы ITге кетип атат. Анан бул жакта мисалы 170–160 балл алгандар ал жака жолой албай калышты да. Ошентип мындай IT тармагына болгон кызыгуу абдан күч болуп, өлкөбүздө аябай IT курстар көп болуп, ITни бүтүрүп аткандардын баары толтура. Анан бирок кимдер жумуш таап кетип атат, кантип жумуш таап атат, ушул аябай чоң көйгөй. Буга чейин билсеңиздер керек, немеде Санира деген кыз бар эле Бишкекте. Бир ошол мындай жакшы стажировка уюштуруп келген буга чейин, бирок жакынкы аралыктан бери ал кыздын да стажировкасы токтоп калды. Анан Мегакомдо, Ошкада стажировкалар ачылган, бирок алардыкы баягы максаттуу түрдө болчу. Мисалы 100дөгөн адамды алат, анан 3-4өөнү тандап туруп өздөрүнө алып калат экен. Анан калганын эмне болуп атат, иши деле болбойт да. Анан ошолордун баардыгынан кичине бир аз айырмаланып, чын эле жумуш таап кетүүсүнө салым кошуу максатында биз дагы стажировка жүргүзүп атканбыз. Бул албетте стажировканы караган ошол тимлиддер, техлиддер, ошол көзөмөлдөгөн адамдар, программисттер бар. Анан ошолордун айлыгын чыгарып берүү, анан башка дагы мындай чыгашууларды жаап туруу максатында акылуу кылганбыз бул. Анан ал жерде дагы бир аз мындай системаларды коюп, алар менен өздөрүнүн мындай пет прожекттерин жасайт. Анан 3-этапта биз жасап жаткан реалдуу проекттерге катышып, э, анан кыскасы биз ушундай кылып бир стажировка ачканбыз. Анан бүгүн бизде ошол стажировкаларды көзөмөлдөп жүргөн биздин немелер бар, тимлиддер бар. Бүгүн мени менен кошо алар дагы ошол Азамат мырзадан суроо сурап, өздөрүнө керектүү болгон нерселерди билгенге аракет кылышат. Анан бүгүн бизде ошол конокто ошол стажерлорго бир аз мындай багып берүү максатында, аларга мындай чыныгы IT компанияда иштөө кандай болот, эмнелерди дагы кошумча үйрөнүш керек. Мындай точно ушуну билдик, мындай код жазганды эле үйрөнсөң, бул программист боло албайт экенсиң. Дагы мындай кошумча дагы бир скиллдерди өнүктүрүш керек экен. Мына ошолорду бүгүн Азамат мырзадан сурап, ошонун үстүндө сүйлөшөбүз. Тааныгандар бар арабызда, көпчүлүк эле тааныйт Азамат мырзаны. Германияда көп жылдан бери, почти 20 жыл, 20 жылдай убакыттан бери, билбейм, же 15 жыл, ошол көптөн бери
Ошол Германияда программист, full stack developer, front endин дагы, back endин деле жаза берет. Ошон үчүн биринчи конок катары ошол стажерлорго пайдалуу болот деген максатта Азамат мырзаны чакырдык. Досубуз өзүбүздүн, мындай эркин эле болуш үчүн сен деп эле сүйлөшө берет окшойбуз, көнүп калгандай эле. Азаматтан да ошол сүйлөп баштай берсең болот. Мындай азыркы ошол биздин азыр айтып өткөндөй стажерлорубуз кандай бир скиллдерин кошуп өнүктүрсө жакшы болот. Анан биз стажировкада буларга ошол дагы эмнени жакшылап үйрөтүшүбүз керек, ошого дагы биз дагы билип алалы, стажерлор дагы ошого аракет кылышсын. Чоң рахмат, Турат. Ооба, сен деп эле сүйлөшөлүр. 15 плюс-минус 20 жылдан бери ошо IT тармагында жүрөм. Бирок Германияда жашаганыма 8 жылдан ашты. Негизи IT'ни үйрөнүш үчүн, негизи эле жашооңду мындай бактылуу жашаш үчүн ошол жөндөмдөр керек. Аны soft skillдер деп атайт, мягкий навыктар же болбосо жумшак көндүмдөр. Анан мен ойлогом, эгерде адамды ошол жумшак көндүмдөр жөнүндө айтып берсең, анан ал адам ошону сиңирип алат өзүнө, анан чындап эле үйрөнүп баштайт депчи. Ошол себептен былтыр мурдагы жылдары IT демилге деп ачкам, эле ITге кадам, IT демес, ITге кадам деген ачкам. Анан ойлогом да, эгерде макул мен жөн эле ошол көндүмдөр жөнүндө айтып берсем, көрсөтүп берсем, алар үйрөнүп кетет болуш керек десем, андай эмес экен. Анткени сен айткандай, бул маалыматты аябай мындай инфо-цыганство сыяктуу болуп кетти да. Маалымат абдан көп болгондуктан биз аны мындай кабыл албай калдык да уражы. Анткени биз бош убакыт, биздин жашообуз оор, балдарыбыз бар, турмуш, убакытыбыз жок, көп нерселер жасайбыз. Анан ошонун баарын жасап бүткөндөн кийин бир аз убакыттың пайда болгондо, анан чарчаганда эмне кыласың, барып жөндөмдөрдү үйрөнбөй, кой андан көрө бир аз эс алайын деп, анан Инстаграмды ачып же Ютубду ачып, концерт көрүп, бир аз эс аласың да. Вот ошондуктан андан тышкары жөндөм үйрөнүү абдан оор экен өз алдынча. Анан ойлодук, сен анда аны soft skillдер деп или жөндөмдөр деп мынтип кооздоп сүйлөп айтып бербей эле, ошону процесске киргизишиң керек экен да, прямой элечи, айтпай, атын атабай эле, мисалы силер деген soft skillдер үйрөнүшүңөр керек деп, мындай кооздобой эле, жөн эле ошол процесске иштеп атканда эле киргизип коюшуң керек экен да. Анан ошол сен айтып аткан туура болду, стажировка. Ошо стажировка жүрүп атканда адамдарды, мисалы, жумуш саат 9-да башталат, 9-да келгиле 5-ке чейин иштейсиңер деген, бул ошол жөндөмдөрдүн бири да. 9-да башталат деген адам 9-га келе алабы, келе албайбы? Ошону карасаң болот да. Бирок албетте ITде антип чектеген оор, 9-дан баштап 5-ке чейин иштейсиң дегендечи. Ошондуктан адамдарды мындай кадимкидей күнүмдүк жашоодогу чектөөлөр кылбай, процесстерге коюп чектеш керек экен да. Мисалы, ошол стажировкаларда программисттерде болгон методологиялар киргизсе болот. Там agile методология, навык гибкий методологияларды, agile scrum деген бар, kanban деген бар. Ошол системаларды коюп, Jira ачып, тикеттерди коюп, аларга бир жолу түшүндүрүп берсең, анан ошол нерсени жасап отуруп, ошол жөндөмдөр пайда болот да. Ошондо биз акырындап как немелер, тим лиддер, тех лиддер, ошол башкарып аткандар акырындап ошол жөндөмдөрдү үйрөтүш керек экен да. Бирок жанагы сабак үйрөткөндө үйрөтпөй эле, как практикалык немеде сыяктуу программисттерге задача бергенде параллельно ошол жөндөмдөрдү кошуп үйрөтүп кете берсек, ошондо менин оюмча адамдар акырындап күндө бир нерсени жасап отуруп үйрөнөт да. Бул бир. Экинчиси, бул группада иштөө. Биз адамдар мындай стайный животный болгондуктан, биз чогуу социалдык адамдар болгондуктан, биз бири бирибизге атаандашып, бири бирибизди ээрчип, бири бирибизди көрүп, там устат
деген сыяктуу адамдарды көрүп, анан же болбосо жаныңдагы досторуңду көрүп или чогуу иштешкенди көрүп, анан алар эмне кылып атса, сен дагы барабар ошону кылып баштайсың да. Ошол себептен группага адамдар чогултуп туруп, анан ошол группа менен иштесе или команда менен иштесе, командада лидерлер пайда болот, и алар акырындап башка коллегаларын или жакындагысын үйрөтүп баштайт. Мисалы туура эмес жазып атса, могул жакты туура эмес жазып атасың деп акырын айтыпчы или катуу айтып, в смысле кандай адам болсо, анан ошол бара бара ошентип үйрөнөт экен да. Ошентип биз стажировкадан же болбосо компания ача турган болсок, компания ичинен ошентип жаңы башталгыч программчыларды үйрөтсөк болот. А, Ошондо биз эмне кылышыбыз керек? Биз отуруп алып, мына биз азыр жөндөмдөрдү үйрөнөбүз деп кечке эле жөндөмдөрдү үйрөнүп отурбай, анткени сен күнүгө эле мотивация ала бересиң, күнүгө эле мотивация аласың, бирок алган мотивацияңды колдонбой эле жөн эле мотивация алып отура берсең, анда эч нерсе чыкпайт да. Ошондуктан бир эле жолу мотивация алган соң, все, кайра эле мотивация көрүп кереги жок да. Бир жолу мотивация менен ошол менен барып туруп бир нерсе кылышың керек. Биз өткөн Инстаграмда сүйлөшпөдүкпү беле? Башташың керек да, вот. Баштаганда ушундай стажировка болобу, ушундай движениялар болобу, ошол жактарга кошулушуң керек да. Анткени эгерде жалгыз жолдорун билбесең, ошолорго кошулуп алсаң, ошолор үйүр менен акырын анан кете бересиң жылыпчы. Мен азыркы оюм ушундай болот эле да. Албетте эгерде эч кандай аракеттерди кылып анан эч пайда чыкпаса, өзүң көрүп атасың, өзүң дисциплинаң жок, эч нерсе кыла албай атасың, ютубтарды көрдүң, все равно 2-3 жолу баштап коюп, анан кайра таштап салдың. Анан ушундай болуп атса, анан акырындап уже айла жок, анда курстарга жазылыш керек. Ооба, курстарда көп нерселерди обещать этет, там катышкыла, анан супер программист болуп кетесиң депчи. Бирок башка варианттар жок да. Бул курстарга жазылуу эң оңой и жакыныраак варианты да. Анткени курстарда уже структура бар. Анан ошол структура менен, ал структурада кандай материалдар начар берилеби, жакшы берилеби айырмасы жок. Негизи ошол как бы постоянство болуп кетет да. Мисалы мен мурда университетке окуш керекпи же окубаш керекпи дегенде ар дайым окуш керек дечимин да, даже если диплом кереги жок болсо. Анткени сен жок дегенде ошол айылда жата бербей или ошол районуңда жата бербей, жок дегенде күнүгө университетке барып турушуң керек да. Айла жокчу. Ошол университетке барганда жолдон автобуска отуруп, университеттин ичине киргенде ошол чөйрө сени акырындап өзгөртүп баштайт да. Даже университет сага эч нерсе бербесе, сен көп предметтерди развивать этип салсаң, бирок айырмасы жок, сен университетке барып турушуң керек да. Вот. Ошол сыяктуу азыр Бишкекте IT аябай өнүгүп атат. Технопарктар бар, коворкингдер бар. Ошол жака барып, стартап кандай движенияларга катышып, бирдекелерди организовать этип, ошол тусовкада болушуң керек да, ошол чөйрөдө болуш керек. Анан ошондо сен бир нерсени угасың, бир нерсени көрөсүң, анан ошентип үйрөнүп баштайсың да. Если жөн эле мен үйрөнүшүм керек деп үйрөнө берсең, анда эч нерсе чыкпайт деген ойдомун. Ооба, чоң рахмат. Негизи ошол чөйрө тууралуу аябай жакшы сөз болду. Азыр балким бул жердегилер деле азыр мындай ишенбесе керек. Как раз Азаматтын жана да айтып өттү башындачы, ошол жанагы айтиге кадам, ошо Демилге деген сыяктуу. Азамат өзү көп мындай бош учурларында эле мындай коомго пайдалуу болгон бир долбоорлорду жасап, ошолор менен иштеп, анан көп адамга негизи мындай пайдасы тийип эле келатат да. Анан бул жолу дагы ошол мындай Java үйрөнөм дегендерге бир долбоор кылып коюптур. Анан мен угуп алып, мен катышайын десем биринчи күлдү. Койчуй депчи, мындай сага скучно болбойбу? Негизи мен да ошо Java үйрөнгүм келип, өз алдынча үйрөнүүгө мындай аябай көп жолу аракет кылгам да, бирок болгон эмес да. Эми азыр мындай айтиде бир тилди үйрөнүп алгандан кийин, бир тилди билсең, экинчи тилди үйрөнүш негизи жеңил эле. Мындай өзүң отуруп үйрөнсөң болот да, бирок буга азыр Азамат айткандай эле дисциплина керек да. Анан негизи менде өзүмдө, мен Кудайга шүгүр, менин дисциплинам аябай жакшы деп билем да, бирок эмнегедир эле Javaга келгенде ошол отура албай, аягына чыгара албай келчүмүн да. Анан как раз ошол Азаматтын долбооруна кошулуп алдым, мен дагы кошуп ал деп. Анан ал жерде уже кадимкидей мындай жоопкерчилик пайда болуп, мындай өз алдымча деле азыр көп эле окуп атам, бирок мындай
жоопкерчилик пайда болду да. Себеби сен эл менен биргесиң да ал жерде артта калып калгың келбейт. Эртерээк үйрөнгүң келет, анан жоопкерчилик пайда болот экен да. Ошол чөйрө ошон үчүн аябай маанилүү. Анан ошол бизде мындай жандуу бир мисал бар. Арабызда бир жигит как раз 6-7 ай болуп калды бизге стажировкага келгенине. Анан аны мындай 1-2 жолу аябай катуу урушуп, болду сен чык, келбей эле кой деп мындай эми өзүбүз жакшы көргөн жигит аны ошон үчүн мындай катуураак урушуп, сен менен чыкпайт эле окшойт деген да. Анан кечээ күнү чалып туруп, агай мен банкка жумушка кирдим дейт да. Аябай сүйүндүм. Бул мен ойлойм ошол ал жигитибизге деле ошол чөйрөнүн таасири аябай жакшы болду болуш керек депчи. Өзү дагы айтты, ошол жакта үйрөндүм, пайдасы тийди, мына жумушка кирдим депчи. Стажёрлорубуздан жумушка кирип аткандар көбөйүп калды. Азыр дагы да мындай бир система кылып атабыз. Ошол бизде тим лид болуп, стажировканы көзөмөлдөп карап аткан жигиттерибизди, кыздарыбызды биринчи иретте жумушка киргизүүнү мойнубузга алып атабыз да. Анан өздөрү таап жумушка кирип кетсе андан да жакшы. Анан азыр аябай жакшы нерсени үйрөнгөндөй болдум ошол Java курстан дагы. Мисалы, ошо Jira'ны мындай өзүбүз деле колдонот элек, анан эмнегедир бирок мындай маани бербей жүрдүм эле. Jira ошол GitHub менен GitLab менен жанагы немелери түз байланыштуу болгондугу үчүн дагы да мындай жакшы болчу да менимче. Үйрөнгүлө soft skill деп мынтип кооздоп айта бербей, биз дагы ошол стажировкага ошол нерсени кошсок жакшы болчудай деп ойлоп калдым да. Мисалы Slack менен, Trello менен, башкалар менен мындай иштеп эле ызы чуу кылып атканбыз, бирок дагы бир жерге мындай топтоп чогултуп жакшы болчудай. Анан мен азыр ушул жерден Нурмухаммед, биздин Java тим лидибиз Нурик, анан Нургүл эже бар экен. Анан дагы башка биздин тим лиддер дагы болсо, сиздерге эскертип койсом, сурооңуздарды даярдап турсаңыздар, мындай дагы да активный, дагы да жандуу кылалы. Ошондо дагы жакшы болот деп ойлойм. Эми дагы бир маселе да. Биринчи компанияга жумушка киргенде, азыр эми бул жерде бардыгы эле почти стажёрлор болгондугу үчүн, биринчи мындай жумушка киргенде кандай болот? Азыр бардыгындагы эле коркуу ушул да. Мындай мен дайыма эми могу бизде М-банк да мындай топ IT продукт, топ IT компания. Биздегилер ойлой берет да, мисалы барып туруп эле М-банкка жумушка кирсе, прям азыр мындай иштеп турган ушул М-банкты ага жоопкерчилигине берип туруп эле анан давай дальше сен улантып жасайсың деп койчудай болуп, агай барып туруп мен бузуп алсамчы, же мен кантип алып кетем барып дейт да. Мисалы бир стажёр же болбосо бир жуниор, бир жаңы курсту бүткөн, жаңы эле ишке кирген программист өзү барганда эмне кылат IT компанияда? Чоң рахмат. Биринчи курс жөнүндө кошо кетейин. Буга чейин ошо азыр биякта көрүп аткандар да көптөр билишет. Биз Тимурлар менен Айдан Бакыттар менен келечек жазадык, чырак жазадык, мындай көптөгөн чоң долбоорлор жасадык. Анан чөйрө жасап көрөлү дедик аябай көп күч жумшап, бирок кайсыл бир жерден бир аз күйүп кеткен сезилди да. Андан тышкары көп адамдар үйрөткөндөн кийин ошолордун алдында жоопкерчилик чоң болгондуктан адамдар аябай көп болду да. Ошол адамдарды эми кандай десек, аягына чейин чыгарып, бир чоң жумуштарга киргизе албай, анан жок жумушка киргизе албайт экенбиз, андан көрө келгиле өзүбүздүн компанияларды жасайбыз деп көп компанияларды ачып, жасап баратып, анан бир жерден такалып, иштете албай калдык да. Бир четинен ошол soft skill'дерди да үйрөтүп атып
деп ойлоп кеттим. Анан мен анда айтчумун, жок, мен там фронтенд, HTML, CSS, React үйрөтүп, там Java'ны үйрөтпөй, мындай общий эле компания жасаганды, компанияны иштеткенди, ошол жакты үйрөтсөм, адамдар өзү үйрөнүп кетет болуш керек калгандарын. Анткени ал нерселер толтура YouTube'да бар, или курстар бар. Ал нерсени өз алдынча эле үйрөнүп алсаң болот деп ойлочумун да. Анан иш жакшы иштебей калгандан кийин, жок, анда келгиле кайра бир аз артка тарталы. И чындап эле кичинекей группаны бир hard skill'ге үйрөтүп көрсө кандай болот экен. Точный soft skill'дерди кошпой эле, чисто Java'нын ичинде бүт ичинде эмнелер бар, методдор, вариаблдар, циклдар, ошонун баарын үйрөтүп туруп, там биринчи 2 ай, анан дагы 3 ай, бир 5-6 ай үйрөтүп туруп, анан ошону бүткөндөн кийин жумушка киргизе алабызбы или киргизе аламбы деген неме менен келдим. Экинчи күч мененчи. Анан көрөбүз. Анан анын үстүнөн дагы баягы жаңы келгенде ошол путь героя деп ошол жактан да такалып калдым. Ошол методду көрүп калдым. Или ошол путьту көрүп калдым, баатырдыктын жолун. Анан ошондо билдим да, что чөйрө иштебей калганда или келечек бир жактар проекттер иштебей калганда, бул на самом деле испытание болчу экен да. Бул бизге мындай текшерүү болчу экен. Биз ошондо аябай оор түшүп, эң ылдый жакка түшкөн жерибизде ошондо токтотпой, дагы күчтүү кошуп туруп жасаганда биз трансформация болуп, күчтүү болуп чыгып, анан натыйжаны көрсөтө алмак экенбиз да. То есть биз деген бир нерсени баштап келатып туруп, аябай оор жакка келгенде, бул иштебейт окшойт деген неме сомнение келгенде, наоборот, ошондо еще больше күч кошуп туруп жасап көрүш керек болчу да. Макул, анан муну билдик. Дедим, анан эми ошол проекцияны башкаларга дагы көрсөтүп баратам да. Мисалы, жаңы бир нерсени үйрөнүп атканда, башында үчүн бир аз оңоюраак болот, анан ал ар дайым оор болуп баштайт да. Анан ошол себептен дагы, мисалы, сенин сурооңо, биринчи жумушка киргенде кандай депчи, бир нерсени бузуп аламбы, бир нерсени иштете албай каламбы дегенде, наоборот, ошону бузуп алыш керек да. Антпесе сен үйрөнбөйсүң. Эгерде баары туура болуп кете берсе, сен үйрөнө албайсың да. Ошондуктан киргенден кийин бир нерсени бузуп алышың керек. Анан ошо бузуп алганда уруш жейсиң. Жана сен айткандай, сен сабакка келбейт экенсиң, кете берчи дегенде, сен ошондо көрөсүң, что сен мындай уже эң ылдый жакта турасың да. Дальше уже сага айырмасы жок эмне кыласың. Анткени сен уже эң ылдый жагындасың да. Уже уттурдуң, баары сени жаман көрөт. Эчтени иштете албайсың. Вот сен уже сага баары бир да. Сенде мындай неме жок да. Коркунуч жок. Коркпойсуң, уже там 5-0 менен уттуруп атасың да. Дальше жөн эле сен ойноп иштеп бүтүшүң керек да. Вот ошондой сыяктуу ошол точкага келгенде коркунуч жок. И дальше өтө алсаң ошол точканы, анда сен трансформация болуп чыгасың. Анда сен өзгөрүп чыгасың, күчтүү болуп чыгасың. Кийин ошондой ката келгенде сен аны уже жазбайсың, анткени сен уже билесиң ал катанычы. Жана колуңду сууга күйгүзүп алгандай да. Или колуңду жанагынтип кичинекей кезибизде проводду точкага сайганда токтотот го. Экинчи сайбайсың да. Вот ошентиш керек да. Чтобы биз үйрөнүш үчүн биздин болгон адамдык немебиз ошондой да. Кичинекей бала мен баспай эле коеюнчу, жыгылып кетсем ооруймбу деп ооруп калат го деп баспай койсо баспай калат, туурабы? Ал жыгылып катса эчтеке болбойт, өзү туруп басып кетет дейбиз да, анан басып үйрөнүп кетет. Ошондой сыяктуу эле биз пока жыгылып, көгөр буттарыбыз шишимейинче үйрөнбөйбүз да, велосипед тепкендечи. Ошондуктан ошону наоборот жасап көрүш керек. Биринчи, анан андайга жетиш үчүн сен биринчи ошондой условия түзүп алыш керек да. Ошондо эгерде сен гений болбосоң, мындай аябай супер таланттуу болбосоң, анда айырмасы жок кайсыл жумушка киресиң. Любой жумушка кирсең болот. Ну, опять же, бул менин позициям, мен супер гений эмесмин, ошондуктан мага биринчи табылган жумушка киргем да. Кандай болсо. Опять же, тааныштарды кошуп киресиңби, тааныштарды кошпой киресиңби? Мисалы, мен биринчи жумушум Дордой ассоциациясы болгон. Дордойдун сайтын жасамак болчумун, анткени Аскар Салымбеков биздин айылдан болчу, чоң атамдын таанышы, чоң атам сүйлөшүп, могу баланы киргизип койчу иштесин. Кирип алып, Дордойдун сайтын аябай уят болуп жасап, форумга чыгарып, менин баары орустар бар шылыңдап, ушинтип кантип сайт жазасың депчи. Анан кийин Sans дизайн переделывать эткен да. Бирок мен ошондон кийин үйрөнгөм да, что көрсө чоң сайттыкын жакшыраак жазаш керек экен деп. Анан LGKG деген кичинекей неме бар болчу, компания. Ошол жакка киргем, анан ошол жактан кирип, майда чүйдө сайттар жасап, баннерлер жасап атып, үйрөнгөм да. Опять же, көп убакыт көрөткөм. И киргенде сен туура эмес жасайсың, клиенттер урушат, чалат, шеф келип урушат, да.
көп нерсе болот, бирок ошондо үйрөнөсүң да. Антпесе үйрөнбөйсүң, анан акырындык менен өсөсүң. Ушундай кызыктуу нерселер болгон. Тагыраак айтканда, кыскасын айтканда, жумушка кирген эле адамга М банктын полный жоопкерчилигин берип койбойт. Ооба, туура. Берип койсо деле, бузуп сала бер, и так эле. Ооба. Ооба. Айткандай ошол методдор бар да. Ар бир компаниянын өзүнүн структурасы бар. Киргенде сени көтөрө алган нерсени берет. Мм. Сени көтөрө алган нерсени берет. Плюс сенин артыңда дагы текшерип турат. Мисалы, код жазсаң, аны код ревью деген бар. Анын дагы башка бирөө көрөт. Төрт көзтүү текшерүү деген бар. Башка коллегаң көрүш керек. Сенин үстүңөн чогулган тим лид бар, тех лид бар, ошонун баары көрөт. Андан тышкары ошол компаниялар уже силер жасаган катаны 100 000 жолу жазышкан да. Анан ал катаны кантип оңдогонду билишет. Вот, мисалы, Калуугулдагы бир жолу айтып берип аткан, 100 000 евро котором деп атып, 1 000 000 евро которуп салганбы, ушундай уктабай чыгып барып неметсе, кайра артка кетирип койгон да. То есть кандайдыр бир ката кетирсеңер, ал катаны оңдой алган нерселер бар да. Андай, то есть канчалык чоң болсо деле аны все равно оңдой алабыз да. IT деген бул операция жазуу эмес, космоско учуу эмес, азырынча биз кирип атканчы. Ошондуктан Ооба. ката кылган коркунуч эмес. Наоборот, ошо ката кылыш керек. И жана стартаптар жасап атканда дагы сурайт, сен канча ката кылгансың деп. Сен канчалык көп ката кылсаң, значит сен ошончо катаны жеңип күчтүү болуп чыкканыңды билдирет да. Мм. Айтканда элем барып кой, мен муну туура жазабайын деп баарын ката кылып жасап салуу эмес. Просто деген туура жасаган аракет кылыш керек, албетте полный күч менен. Бирок бирдеңке болуп бузулуп калса, коркунуч жок да. Анда үйрөнөсүң. Ошол моментти мындай кармагыла да. Мм. Ооба. Так, Нурик мырза, Нургүл эже, Аруке, суроолор барбы? Саламатсыздарбы? Менде суроо бар. Жакшы. Жакшы, Аруке. Азыр бир кадам аркага бир жолум келип атат. Жумуш алгандан дагы мурун, мисалы бизде деген баягы кечээ эле көрүп калдым Инстаграмдан, баягы программисттер биринчи кезекте инженерное мышление болуш керек депчи. Мисалы, толтура фреймворктор чыга берет, толтура тилдер чыга берет, бирок эгерде сен ошол инженерное мышление болбосо, анда сен ошол баягы кайра эле ошол мынтип курс сатып алып, билбейм, кайра эле, мисалы, бул биз кылып аткан стажировка деле бул вечный эмес да. Мисалы, бир күнү биз деген жаап коюшубуз мүмкүн, кетип калышыбыз мүмкүн. Бирок ошол, мисалы, эгерде мен бул жерде Java'ны үйрөнүп чыгып кетсем, анан мисалы мен кайра Flutter'ды үйрөнүшүм керек болуп калса, мен кайра келбейм да. Мисалы, мага дагы Flutter'ге стажировка кылып берип коюңуздарчы депчи. Анан ошондой болбош үчүн, мисалы, кантип ошол инженерный мышленияны өнүктүрүшүбүз керек. Ошол суроо менде. Сонун суроо. Ооба, абдан жакшы суроо. Ошо айткандай эле, эгерде сенде ошол инженерный мышление бар болсо, анда сен бактылуусуң да. Вот, сен уже мээң ушунчалык иштейт, сага мындай бир айтып берип атканда эле логический мындай жазсам мындай чыгат экен деп эстеп туруп уже жасап коесуң да. Андай адамдар бар. Мисалы, ошол эле биздин Java курста 4 группа бар. Ошонун Тураттын группасы. Жалаң инженерлер чогуу болсо керек. Мен пока мынтип айтып берип атсам эле, уже эле жазап салып атышат да. Анткени балдар уже билет кантип иштейт да, примерночу. И примерно таланты бар да. То есть бир кнопканы баскандан коркпойт, бир нерсени жазып көргөндөн коркпойт. Ошол менин оюмча инженерный мышление да. Ошондой төрөлүш керек биринчи. Анан если ошондой төрөлүп калсаң, анда уже смело жана фанктарга подавать этсең болот да. Азыр биздин балдар иштеп атышпайбы, там Google'да, Facebook'та, анан Лимонго чыгып, анан ошо балдарды там Тилек Мамутов Аутенк алып анан кетирип атат. Бизде кыргыздарда ошондой көп, мисалы, инженер мышлениеси бар адамдарчы, таланттуулар. Бирок алар аз да. Имеется в виду массанын арасынан азыраак да, бирок бар. Анан ошолорду Google'га киргизип, анан ал жөнүндө адамдар жөнүндө окусаңар болот. Калганыбыз эмне кылабыз? Проблема ошол болуп атпайбы? Андай адамдар, бирок алар азыраак да, алар ошол Мбанктарды жасаган, ошолордун чоңдору, ошондой тим лиддер, там көп китептерди окуган таланттуу балдар да. Анан бирок
Андан тышкары дагы бизге баары эле лидер болуп кетсе, иштеген адамдар жок болуп калат да. Вот эми бизге иштеген адамдар керек. То есть кумурскалар керек деп коелу, муравейлер, которые иштеп аткан работниктер керек да. Вот аларда эми инженерный мышлениянын кереги как бы кереги жок эмес, эми башында ал болбошу мүмкүн да. Ошол талантчы. Эми аны биз үйрөнүп чыксак болот. Эгерде сен ал нерсе жок болсо, сен аны үйрөнүп чыксаң болот. Албетте чоңураак жол, узунураак жол, бирок мүмкүн да. Эгерде сен өзүңдү салыштырбасаң, вот ушул жерден эң оор нерсе да. Эгерде сен группада окуп атсаң, бир адамдар менен, анан башкалар таланттуу батыраак өсүп алдыга чыгып кетсе, анан сен өзүңдү алар менен салыштырып баштасаң, бул жакта уже психологический немелер башталат да. Сен өзүңдү жаман көрүп баштайсың, или элдин балдары деген ушул жерде да, короче, элдин балдары кыйын экен, анан тиги уже жакта иштеп жүрөт, сен болсо до сих пор ушакта жүрөсүң, же болбосо до сих пор айтиге кире элексиң депчи. Ошол жерден көп адамдар таштап коюшу мүмкүн да. Мисалы айтини же окуганды. Бирок бул туура эмес. На самом деле биз деген өзүбүздү башкаларга аябай көп салыштырбашыбыз керек. Анткени кечке эле салыштыра берсек, бул депрессияга алып барат да. Особенно жана ошо Инстаграмды көрүп, Инстаграмда жалаң жакшы жашоону көрө берсең, эмне үчүн мен антип жакшы жашабайм депчи. На самом деле ар бир адам өзүнүн турган жеринде бактылуу да. Кээ бирлер мисалы жайлоодо жүрүп бактылуу, кээ бирлер балык багып бактылуу, балык кармап, кээ бирлер кой кайтарып бактылуу. Просто ошону осознанно келиш керек да. Вот эгерде ошону түшүнсөң, эми өзүң ошол инженерное мышлениени акырындап үйрөнүп баштасаң болот. Күнүгө бул кантип келет? Бул практика. Практика деген эмне? Ошол жазып аткан нерсеңди күнүгө определенный саатты коротуп жазашың керек. То есть компьютерди ачасың, Visual Studio Code'ду ачасың, же IntelliJ'ди ачасың, и сага айтып берген нерсени мындай по памяти жазып көр, или просто көчүрүп жазып көр, анан башка бирөөлөрдүн коддорун көчүрүп жазып көр өзүң да. Ошентип күнүгө жазашың керек. Мисалы Тураттын байкасаңар, Inlingua англис тили окуйт. И ошону күнүгө жазайт. То есть көп убакыт коротуп жазайт. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген ошол сен ошол жетишпеген навыкты сен ошого басым жасап, атайын фокус кылып үйрөтүп атасың. Анан эгерде ошону жаза берсең көп убакыт, анда сен ошого келесиң. Анан сен уже аябай таланттуу болуп төрөлбөсөң дагы, сен башында эч нерсең жок болсо дагы, компьютериң жок, интернетиң жок болсо да, сен акырындап күндөн күнүгө бир нерсени коюп атып, өзүңө максат коюп атып, кетесиң да. Бирок бул жерден как раз кайра максат коюу маселеси бар. Мен эртең бүтүп 100.000 таап кеткен программист болом дебей, сен мындай алыс жака жете турган максатты коюшуң керек, алыс жактан цель коюшуң керек, анан ошого күнүгө басып өтүшүң керек да. Atomic Habit ким окуса, күнүгө бир нерсени кичине жазап отуруп, анан ошону жазап отурсаң, ошол инженерный мышление өзүңө келет. Дизайнерлер мынтет, дизайнерлер ошону насмотренность дейт. Алар болсо жакшы нерсени, кооз нерселерди көрүп отуруп, ошону кайра жазып отуруп үйрөнөт да. Ошон үчүн биздин балдарыбызды мектепке беребиз. Күнүгө мектепке барып, күнүгө А деген тамганы жазат, Б деген тамганы жазат. Күнүгө аларга жакпайт, бирок алар жазат да, айла жок. Чтоб үйрөнүш үчүн. Анан бир убакытта үйрөнөт. Просто биз мектеп бүткөндөн кийин, болду, биз мектеп бүттүк, окуп эле коюш керек деп таштап салганбыз да. Эгерде мектепке окугандай күнүгө эртең менен түшкө чейин 45 мүнөттөн окуп, анан университетте окугандай күнүгө эртең менен кечке чейин 2 парадан окуп турсаңар, и ошону таштабай постоянно окуп кете берсеңер, анда силер любой профессияны үйрөнө аласыздар. айтини особенно без проблем. айтиде маалымат аябай көп. ооба. Толук жооп бердим. Ооба, аябай. Мен такталайын. Арука? Эгерде ошондо жогоруда айтылган нерселердин баардыгын баягы резюмировать этип айтсак, анда бул практика менен келет. Ошондой эле баягы башкалар жазган коддорду карап, аларды баягы рефакторинг деп айтып коет го. Ошондой кылып жазып карап көрүп туруш керек. Ошондойбу? Туура Туура, түшүндүмбү? эң туура. Окей, Кыска рахмат. нуска. Негизи аябай туура нерсе болду. Мен өзүм англиски окуп атпаймынбы? 4 жылдан өттү да. Бул бир тараптан өзүмө дагы аябай чоң мотивация. Мындай азыр сен айттың го, күнүгө 40 минутта, 45 минутта көңүл буруп окусаң депчи. Негизи менин англиски окуганым
40-45 минутага жетпейт. Бирок күнүгө 30 минутадан көбүрөөк, ошо 40 минутага чейинки убакыт ар күнү ошол көңүл буруп английский окуйм да. Анан ушул жерде негизи мени мындай туура эмес көргөн дагы адамдар болду да. Сен эмне мындай жиндисиңби дейт да. Мисалы, эмне үчүн сен 4 жыл убакыт коротуп английскийди окуп атасың дейт да. Чындай келгенде английскийди деген ошол эми сен деңгээлиң кандай дейт да. Мисалы мен бир деңгээл үчүн жана 100 000 айлык алыш үчүн окуп аткан жокмун да английскийдичи. Мен мындай деңгээлимди деле азыр тиги Duolingo жакшы, минтип сенин деңгээлиң бул деп чыгарып калды. Ошол чыкканга чейин билбейт элем. Жанагы B1, A1 деген деңгээлдер бар экен да, билбейт элем да. Билбейм мен деңгээлимди да, кичине эми ушунча эле сүйлөй алам десең. Ушу сенин сүйлөгөнүңдү 4 жыл эмес, 2 айда курста окутуп коет. 2000 сом төлөсөң, 3000 сом төлөсөң дейт да. Анан мен айтып атам да, менин максатым мындай 2 айлык курска барып, бир жолу акчаны берип, анан үйрөнүп алып туруп, анан практика жок. Кайра дагы 2 айдан кийин аны унутуп калуу эмес депчи. Мен мындай эч жака шашкан жокмун. Мени бирөө кууп келаткан жок. 2 айда үйрөнүшүм шарт эмес. Бирок күнүгө үйрөнүшүм керек да. Стабильно күнүгө. Күнүгө. Бул эртең менен бир 15-20 минута, кечинде 15-20 минута. Ошондо күнүгө 30-40 минута бул стабилдүү түрдө англис тилин. Анан айтини үйрөнүп атканда дагы ошондой кылат элем, мындай күнүгө стабилдүү код жазып, мындай практика кылат элем да. Анан мурда башында биринчи үйрөнүп атканда мындай мен ойлоп турмун да, баягы эми кээде мындай жеңилирээк билимдерди, мисалы YouTube'дан бир көрүп койсоң же бир жолу угуп койсоң мындай билип каласың го үйрөнүпчү. Мен айтини да ошентип үйрөнөт экен деп ойлоп, мындай аябай көп убактымды коротуп видео көрүп отура бердим да. Анан аны практикага сала келгенде аябай кыйналдым да. Мындай эч нерсе жылыш болбогондой болду да. Анан андан кийин дагы бир учур болду. Ооба практика кылыш керек экен, кол менен жазыш керек экен, аны түшүндүм. Анан YouTube'дан видеолорду таап алып, анан кечке аны жазып отура бердим да. Бир учурга келгенде карасам, ал дагы мындай пайдасыз болуп калды. Ал жерде деле мындай үйрөнбөй эле жөн эле жазып аткандай болуп калды. Анан мисалы азыр болсо мындай документациясын карап үйрөнүш керек да. Бул ушуну байкадым. Мисалы 10 минуталык видеону примерно бир 30-40 минута, даже 1 саатка чейин көрүп аны жазат экенсиң да. Документациясын карап жазсаң, мисалы ошо 1 сааттык видеону деле 10-15 минутада жазып коет экенсиң да. Тез болот экен. Анан мындай үйрөнгөнгө мындай дагы жакшы мүмкүнчүлүк. Анан прям өзүң ал жерде мындай практикалайсың, окуп түшүнөсүң. Демек мындай үйрөнүүнүн ыкмаларын дагы үйрөнүш керек деп ойлойм да. Анан айрыкча ушул мындай стажёрлорубуз же азыр IT курстарда окуп аткандар эми бул могул жанагы Гапыр Мадаминов деген агайдын дагы сөзү ошол үйрөнгөндү үйрөнгүлө дейт да. Окуучуларга окуучу болгонду үйрөтүш керек деп айта берет да. Анын сыңарындай мен деле ошо программисттерге ошондой сунуштайт элем да. Же деги эле Азамат айтып өткөндөй мындай эмне кайсы кесипти кааласаң деле ага күнүгө стабилдүү түрдө көңүл буруп, анан анын ыкмасын сөзсүз үйрөнүш керек да. Мындай кылып үйрөнөм депчи. Так, Нурик менен Нургүл эже бар, дагы башка темлеттерибизди мен көрө албай атам. Экөөнү кайра айтып атам. Суроо болсо айтсаңыздар, болбосо мен берейин. Нурик, Нургүл эже, суроо барбы? Саламатсызбы Бере агай? турган суроолорго жооп алып калдык окшойт. Арукенин суроолору менен, жооптор менен. Азыр дагы жолугушууну аягына чейин суроолор болсо беребиз. Нурик мырза? Саламатсызбы агай? Негизи аябай жакшы болуп атат. Азамат агайдын сөздөрү жагып атат. Пока ушул темптер ушул кете берсин. Пока менде суроом жок. Сонун.
Просто эми сиздер да сүйлөтүп мындай бүгүн жандуу болсун десем эч ким сүйлөбөйт, анан жалгыз калып калгандай болуп атпаймынбы? Жок агай, Азаматка баары жалгыз коңгу. алым жетпейт да, баарлашыбыз керек да. Анан дагы бир мындай туура эмес тенденция жүрүп атат азыр бизде. Эми бул балким ошо маркетингдин дагы мындай туура эмес маалымат жеткирүүсү. Жанагы айтиге киргенде эле анан 100 000 айлык алып иштеп баштайсың десе, азыр мындай өзүмдүн да мындай көз менен көрүп атам. Анан угуп да атам. Айрыкча баягы биз кээ бир IT компаниялардагы тааныштарыбыз программист сурайт да, анан бирөөнү сунуштасак, барат. Анан барып туруп, ошо сразу эле 100 000 айлык сурайт экен да. Анан тиги IT компаниядагы тааныштарыбыз, HR'лар аябай нааразы болуп атат да. Агай, биз сизди урматтап 40 000 сом айлык берели дегенбиз. Болбосо ал баланын деңгээли 15-20 000 сомдук эле экен депчи. Анан негизи мындай ушул айлык маселесин кантип чечет адам, кантип мындай өзүнүн деңгээлин кантип ошол айлыгына тууралашы керек? Же мындай чын эле IT компаниялардын баары любой программист келсе эле 100 000ден берип баштап атабы эмне? Жакшы суроо. Сен жана YouTube видео көрүп отуруп дегенди эстеп, немени эстеп кеттим. Неме деген сөз бар эмеспи? Китеп окугандар телевизор көргөндөрдү башкарат дегенчи. Анысы кандай YouTube көрүү деген бул телевизор көрүү деген нерсе да. Элестетиңер, силер телевизор көргүзүп туруп, анан телевизордо кантип бир нерсе кылат дегенди көрүп атсаңар, анан силер ошол көрүп атып, типа үйрөнүп атасыңар да. Или кино көрүп атып, бир герой самолеттон учуп барат, или футбол көрүп атканда телевизордон, ушундай бизде зеркальный неме бар да мээбизде. Футбол көрүп атканда, как будто сен футбол ойноп аткандай өзүңдү сезесиң, бирок ойногон жоксуң да. Эми биз канчалык көп футбол көрсөк, канчалык биз футболист болобуз, эгерде вообще топ теппесек. Жөн эле көрүп элечи. Сонун ойнойт экен, уже пастарын билесиң, башы менен монусуп өткөн, тегерен тепсе болот экен, защитадан ойноо тактиканын баарын билесиң, бирок вообще футбол ойногонун билбейсиң да, анткени ойногон эмессиң да. Ойнобойсуң, просто көрүп эле атасың. Көрүп үйрөнүп атасың футболдучу. Андай болбойт да, ошондуктан менин оюмча үйрөнүп атканда вообще мындай кандай десек, если сенин максатың бир теманы башынан аягына чейин үйрөн там от А до Я бүт баарын билем десең, анда ошону башынан аягына чейин көрүп, ошонун баарын конспекти кылып үйрөнсөң болот да. А эгерде сен максатың ошону иштейин десең, анда наоборот болуш керек. Сен иштеп аткан нерсең бир нерсеси иштебей атса, ошону издеп, ошол нерселерди барып көрүшүң керек да. Только ошол эле керектүү нерсе. Эң жакшы нерсе Турат айткандай, көрбөй эле анын документациясын эле окусаң болот да. Окуп туруп, анан ошону жазап туруп, кайра документацияны жаап койсоң болот. А если дальше үйрөнөм десең, ошол жазаган нерсеңди өзүң документация кылып жазып коюшуң керек өзүңө. Потому что 3 айдан кийин унутуп каласың. Кантип иштечү эле, что-то мен билем депчи. Вот ошондуктан өзүңө база данных жасайсың, Evernote деген бар, Notion бар, өзүңө Notion ачып алып, бүт жазап аткан нерсеңди жазып турушуң керек. И жумушка киргенде дагы ошол жумуштан айтып берип аткан нерсени баарын жазып алышың керек. Анткени алар бир жолу айтып берет, анан сен тупить этип кайра сурай берсең, айтат, мен сага өткөндө айтып бербедим беле депчи. Кайра эле сурай бересиң депчи. Ошондуктан бул жакта мондай паролдор дегенде ошонун баарын жазыш керек, бул жакты монтип киресиң, админкага монтесиң дегенде ошонун баарын жазышың керек, документация кылып өзүңө, анан кайра ошону жазып атканда окуп кайра издейсиң да. Вот, бул имеется в виду үйрөнгөн боюнча. Анан акча боюнча айткандай эле, эгерде силер уже бай болбосоңор, типа уже ата энеңер бай, чоң үйдө жашайсыңар, өзүңөрдүн бааңарды билесиңер, уже мындай состоятельный кишисиңер, и келип силер өзүңөрдүн немеңерди диктовать этсеңер болот да, типа, ой, мен 100дөн аз иштебейм депчи. Анда силерге эч нерсе кереги жок да. Что уже как бы акча силерге көп мисалы неме роль ойнобойт да, анткени уже байсыңар. А эгерде бай эмес болсоңор, акчаңар жок болсо, анда эң минимальный берген суммага иштеш керек. Мен мисалы фриланста баштаганда, мен бир сайт жасап бергенде, бирөөнүн дипломун жасап бергем, где-то 500 сомго жасап бергем да. Сайттын. Аны аябай көп жасагам. Анан фриланска чыкканда, бир отельдин сайтын жасап бергем $3. Бир сайтты $3 жасап бергем да.
Вот ошондо сен бир нерсе сен жазып аткан нерсе ценный болуш керек да. Ошол жазып аткан нерсе бирөө сага вообще акча бере тургандай бир нерсе жазып бериш керек да. Айырмасы жок канча акча. Эң минималдуу акча болуш керек. Эгерде сен ошол нерсеңди бирөө ошол минимальный ценага баалап сатып алса, уже жакшы. Сен уже бир нерсени саттың да. Главное бекер эмес, бир нерсе сатып атасың. Бекер жазабай сатып иштеш керек да. Анан ошондо көтөрүп баштайсың. Башында эң минимальный коесуң, анан уже ошол эле келсе, кайра ошол сайтта кайра 3 десе, жок, болду, мен уже жазап бербедим, эмкиси 5 дейсиң. Анан 10, 20, 30, 40 ушинтип кете бересиң өйдө. Канчалык көп нерсе жазып атсаң, жана айтып атпасызбы, практика ошончолук көп, сен убакытты коротуп атасың, уже ошончолук көп качествосы жакшы болуп баратат да. Соответственно, сен бааңды көтөрүп кете бересиң да. Фрилансты иштесең, башында $100 сайт жасап бересиң, экинчи сайтты $200 жасап бересиң, үчүнчү сайтты $300 жасап бересиң, ушинтип кете берет да кубаттап. Бул эмнени билдирет? Сен сага 100 миң төлөп аткан адам билет, что сен буга чейин уже 90 миң алгансың, 80 миң алгансың, 60 миң алгансың, то есть бүт стипендияларды өткөнсүң, что сен айтат, жок, мен сага 100 бере албайм, 40 миң эле берем десе, жок байке, мен бара албайм, мен уже 40 миңге иштеп атам дейсиң. Вот сен какой-то бир всегда ылдый жакта тепкичиң болуш керек да, ошону көтөрүп кете берет. Анан ошого канча убакыт короткон нерсең да. Башында айтасың, хорошо, менде убакытым бар, мен силерге ушунчага иштеп берем. Анан уже мен жок, ага иштей албайм, менин убакытым кымбатыраак и кымбатыраак сатып баштайсың. Как бы бул рынок да. Биз ачык, азырынча еще ачык рынокто иштейбиз, ошондуктан биз рынок диктовать эткен нерсеге макул болобуз же өзүбүз диктовать этебиз. Канчалык сенин опытың чоң болсо. Мисалы, мурда дизайнерлерге заказ берсең, айтчы, бир логотипти или мисалы жана бар го Picasso. Эмне үчүн жана Picassonун монтуп тартып койгон нерсеси ушунча кымбат дейт да. Анткени Picasso ушинтип тартыш үчүн ушунчалык көп убакыт короткон уже. Бул деген ошонун ценностин билдирет да. Анысы кандай, силер ушунчалык көп убакыт коротсоңор, силер ошонун ценностин билип каласыңар. То есть бир задача берсе, айтасың, бул задача мен ушунча көп убакыт коротком. То есть аны канчалык бат жазуу эмес, канчалык сен ошого жеттиң да. Көп убакыт коротконуңду. Анда жанагы Арукенин сөзү келет, сен инженерный мышлениең бар болуш керек. Анда сен генийсиң. Эгерде жок болсо, сен ошого жетиш үчүн уже ушунчалык көп убакыт короттуң деген сөз. Күнүгө келип, ушунча ачып иштеп аттың депчи. Аны ошого ылайыктуу акча сурасаң болот. Ошондо Бул мен full stack, бул ачык рынокто. Социальный рыноктор бар, социалдык мамлекеттер, мисалы Германия. Германияда уже бай өлкө болгон үчүн минимальный ошол сурап аткан нерсе бир эмес, определенный суммадан өйдө да уже. Сен аны түшө албайсың. Анан дагы кантип айлык сурайт или кантип бир проект айтат, мен мындай кылчумун. Германиядан деле бир жолу ошенткем. Жумушка келип, сага канча айлык, сен канча айлык сурайсың дегендечи. Айтчым, силер канча бересиңер деп. Анан айтчы, мисалы, мен сага 40 миң берем десем, мен макулмун дечим да. Если мен ошол 40 миңге жете элек болсом. 40 миң берем десем макулмун. Все, 40 миңге кирдиң, иштей бересиң, бир жыл иштедиң, опыт набирать еттиң, 40 миң жетпей атабы сага, анда башка жумуш издей берсең болот. Сени эч ким рабствого алып калган жок. Сен бошсуң, любой жумушту издесең болот да. Уже 50 миңдик жумуш изде, 60 миңдик жумуш, ушинтип өсүп кете берет да. Бияктан дагы сага канча керек дегенде, канча бересиңер деп, ушунча бересиз, мен макулмун дегем, все. Ушинтип жумушка киргем да. Ошол тажрыйба боюнча, анан ошол кетирген эмгек мээнет боюнча аябай жакшы нерселерди айттың. Жанагы Beeple, жаңылбасам, ошондой бир адам бир 2-3 жыл мурда соц тармактардан эле өзүнүн бир жанагындай электрондук сүрөтүн 60 канча миллион долларга сатты да. Анан өзүм мындай сүрөтүн көрдүм, мен даже мындай скачать этип алып, принтерден чыгарып дагы көрдүм да, мындай жалпы сүрөттөрүнөн мындай бир маани деле чыкпайт да негизи. Бирок анын сүрөтү жанагындай да, пазл да, ал 5000 күн боюнча
күнүгө бирден сүрөт тартып, эч бир күн калтырбай, ооруп калса дагы, мындай маникул эч нерсе неме кылган эмес. Ал күнүгө баягы планшет менен ал сүрөтүнүн дагы мындай немеси жок да, мисалы. Бүгүн муну тартам, эртең аны тартам, же болбосо мындай ошол 5000 күндө тарткан сүрөтүм муну чагылдырыш керек деген дагы идеологиясы эч нерсеси жок да. Берейин деген эч кандай сабагы деле жок. Бирок ошол күнүгө ал сүрөт тарткан да. Просто тарткан. 5000 күн. Анан ошол бардык 5000 күндөгү бардык сүрөттү просто мындай бир жерге чогултуп туруп, аны бир сүрөт кылып, анан саткан да. Аны канча $63 миллион жаңылбасам, же или 68. Ушундай да, 60 менен 70-тин ортосундагы миллион долларга саткан да. Ал мындай өзүнүн баасын билет да. Ошол сыяктуу эле сиз дагы мындай канча күн чын эле мындай убакыт коротуп окудуңуз. Анан Азамат айткандай, ютубту көрүп отуруп эле анан мен программист болуп калдым деп барып акча сурасаң канчалык туура болот. Анан ошол Азамат айтып атса дагы мен да өзүмдүкүн эстеп атам. Ошо мен жакшы эле алган окшойм. Жалпы эсепте 30 000 сом алгам, бирок анын да ичинде жанагы сервери, анан домейндери болуп, короче, мага 20 000 сомдой акча тийген, 20 000ден бир аз көбүрөөк. 10 000ге жетпеген акчасы өздөрүнө кеткен. Биринчи алган мындай заказымда, сайтымда мен ошол 20 000 сомго, короче, 1 жыл иштеп бергем да. Эми билбейсиң, мындай мен ойлогом мына мисалы сайт жасап бер деди, анан келишимде ошол мындай официальный келишим кылганбыз, 1 жыл кызмат көрсөтүү немеси менен кошо. Анан мен ойлоп турмун да, эми мындай биринчи жолу сайтты жасап берип коем, анан ал 1 жыл бою просто иштеп тура берет, анан мен башка ишимди кыла берем депчи. Алар болсо мындай Кудайдын куттуу күнү мага эртең менен чалышат да, бүгүн сайтка мындай нерсе кошуп койчу депчи. Еще дизайн жок, технический задача жок, эч нерсе жок. Кошуп койсоң эртеси аны жактырышпайт да, жок, мындай деп айткам мен депчи. Ошентип мен мындай 1 жыл аларга колдой иштеп бергем да. Анан точно билем, март айында алгам. Келишимге мартта кол койгом. Кийинки жылы март ошол күн болгондо дегем да, болду дегем да. Еще алар уялбай минтип коет. Дагы 30 000 которо алса, дагы 1 жыл иштеп бер депчи. Алар ойлоп атат да, сонун жыргал экен, жакшы экен депчи. 30 000 берип койсоң иштей берет экен деп. Мен ушунчалык мындай тажап, ушунчалык жок деген, болду, мен номерди удалить салгыла, экинчи бала вообще чалбагыла. Чалсаңар да албайм дегем да, болду. Кээде ошол суббота күнү, воскресенье күнү деле чала беришет эле да. Айтам, жок, бүгүн иш күнү эмес депчи. Хотя бы эптеп кутулуп туруш үчүн да. Бирок ушунчалык аябай жакшы сүйүнөм. Мындай JavaScript'ти, фронтендти аябай мындай жакшы өздөштүргөм да, мындай. Прям мындай хард код үйрөнгөм да. Мен өзүм код жазып, кээ бир нерселерин жасайт элем да. Анан бирок бул мага аябай чоң тажрыйба алып келген. Анан аябай туура айттың, ошол баягы эң минимум сумма менен ишке кирип, бирок ошол нерсе мындай чоң тажрыйбаларды алып келет да. Анан өзүңдүн мындай чыныгы бааңды билип баштайсың да. Туура, аябай жакшы. 1 сааттай убакыт болуп калды. Эгер мындай аудиторияга дагы мүмкүнчүлүк берели. Нургүлжа, суроо бар Менде экен. бир суроо бар. Биз келечек долбоорунда окуп атканда биздин менторлордон бир сөз эсиме түшөт да дайыма. Азыр айлык боюнча 100 000 деген сөздөрдү укканда ошол эсиме келип кетти да. Баягы айтини баштап атканда биринчи фокусту акчага кылбагыла деп көп айтышчу эле да. Анан кийин ошону башында түшүнчү эмесмин, бирок кийин түшүндүм ошол сөздүн маңызын. Ошол боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Ошол боюнча биздин айтиде жолун жаңы баштап аткан биздин стажерлорго кеңеш айтып кетпейсизби? Биринчи фокусту эмнеге акчага жасабаш керек? Ошол тууралуу. Эмнеге айлыкка жасабаш керек? Эмнеге баягы мынча киргенден кийин эле мынча мен айлык алам деген нерсени
азырынча ойдон чыгара туруш керек. Айткандай эле бул эми бир аз чоң тема, философиялык тема болуп кетет окшойт. Бул биздин, мне кажется, бирден могул Советтер Союзуна кирип, анан кайра чыгып, анан могул Кыргызстан туруктуу болгон жерине чейин ар кандай аралашып жакшы боло албай кеткенине байланыштуу болуп атат да. На самом деле, мисалы Германияда жана Турат айтып кетпедиби? Тиги үйрөнгөндү үйрөнүш керек депчи. Германияда балдар үчүн үйрөнгөндү үйрөнүү деген сабак берет. Кичинекей кезинен баштап да. Анан балдарга билим берүү аябай чоң немеге да фокус кылынат да. Бул жактан сабакты кичинекей балдарыңды сабакка барбай койсо, үйүңө милиция келип сурайт да, эмнеге сабакка барган жоксуң деп. Анан жана каникулдардын алдында мен бир аз эртерээк кетейин деп эртерээк кетип калсаң, жолдон аэропорттон чек арадан өткөрбөй коет. Сен балаң мектепке барыш керек болчу, сен неге кетип баратасың депчи. Ошондуктан культурада ушунчалык билимге аябай упор кылынган да. Анан бул эмнени билдирет? Адам деген ошол бир профессияны үйрөнүш үчүн ушунчалык көп убактын коротуп атат да. Өзүнүн жашоосунун почти 80%-ин ошол кесипти алыш үчүн, ошол кесипке жетиш үчүн коротот да. Анан немистер ошол иштегенди жакшы көрөт. Анан ошол бир жерге киргенден кийин алар мен ушул жактан акча таап, анан башка жумушка кетип калайын деп да кетишпейт да. Бир жерге кирет да ошол жака өмүр бою иштейт да. Анысы аз келгенсип, анын баласы да ошол жака иштейт, анын баласынын баласы да ошол жака иштейт да. Поколение мененчи. Эгерде силер Германияга бир жолу келип, бир юристке же бир адвокатка бирдеме сүйлөшүп, же бир жерге сүйлөшсөңөр, анан 10 жылдан кийин келсеңер, ал ошол жакта иштеп аткан болот да. Ошол номерде, ошол жерде иштеп аткан болот. Ошол кабинетте да, элестеткиле. Анан ошондуктан бияка сразу жумушка киргенде мен бекер иштей турайын деген тема жок да. Анткени сен уже ушунчалык көп убакыт коротконсуң, анан сен бекер иштеген уят эмес, вообще бул мындай. Вообще неме болуп калат да, как бы неуважительно да. Ошондуктан ошол коротулган убакытка компенсация катары акчасын беришиң керек. Вот. Кыргызстанда деле ошол. Эгерде адам өзүнүн билимине ушунча көп убакыт коротсо, башынан баштап, мектепте, университетте окуса, университетте 5 жыл окуду, диплом алды деген нерсе, сен ошол нерсеге күнүгө университетке барып үйрөнгөнсүң. Сен айтишник деген дипломуң бар, сен язык программирования, компьютер кантип иштейт, ичин баарын чукулаган, баарын билесиң, анткени өлү үйрөнгөнсүң да. Эч нерсе сабактарды калтырбай, баарына катышып, экзамендерди сдавать этип, развать этпей баарын үйрөнгөнсүң. Анан жумушка барганда макул эми бекер иштей турайын, опыт ал деген жок да, андай тема болбош керек болчу. Бирок бизде айткандай эле где-то бир нерсе бузук, эч ким антип окубайт. Мисалы университетке барат, жазылып коет, даже барбайт университетке. Мындай эле жөн эле диплом үчүн эле да. Вот анан ушул жерде жанагындай непонятный жерлер башталат да. Анан эгерде силер ушул жашка чейин келип, айтиге вообще убактыңарды коротпой туруп, анан кийин 2 ай окуп туруп, анан жумушка барып, мени 100 миңге алгыла десең, андай туура эмес болуп калат да. Как будто сен вообще окуу убактын короткон жоксуң, и сага айлык төлөп бериш керек 100 миңчи. Деген жерде как раз дисбаланс болуп калат. Анан ошондо ушундай элер башталат да. Хорошо, сен эгерде ушул малга чейин убактын коротпосоң ошол нерсеге, анда ушундан баштап сен коротуп башта, бирок сага компенсация жок. Как бы обмен болот, бартер болот да. Биз сага үйрөтөбүз, сен упускать эткен времяңды, хорошо, сен бул жактан догонять этип алсаң болот, бирок биз сага компенсация төлөп бербейбиз. Зато сен үйрөнүп атасың да, сага анткени ошол керек. Сен ошол нерсеге батыраак чуркап барайын деп атасың да. Ошол себептен айтылган сөздөр болчу ошол. Типа бекер иштешиң керек или любой нерсеге алып жазап иштешиң керек. Бир жылда, мисалы, Турат 1 жыл иштеди, почти бекер иштеди. Даже аларга акча төлөп берди, или наоборот, мисалы, силер стажировкага келгенде, силерге стажировкадан акча төлөп бербей, силер төлөп берип атасыздар да. Мисалы, Германияда стажировка келсе, силерге акча төлөп берет, жумушчудай сыяктуу, азыраак бирок төлөп берет. Эми силер наоборот төлөп беришиңер керек да. Анткени буга чейин убактыңарды короткон эмессиңер. Башка бирөөнүн убактын алып атасыңар да. И получается кайра обратный
обратный момент келет да. Ошол себептен ушундайлар башталып калды тилекке каршы. Бирок барыңарды сүйүндүрөйүн. Буга чейин ушундай иштечи. Эми мындан кийин бул дагы бузулуп баштады. Эмнеге? Ким биринчи жооп берет? Жасалма интеллект чыкты. Жасалма интеллект чыкты. Эми жасалма интеллект баарын каша кылып атат да. Анткени ал эмне дейт? Айырмаң жок, сен канча убакыт коротосуң, анын баары уже билем мен, или мен даярдап айтып койгом, көрсөтүп берем дейт да. Эми силер өлө четкий момент болду да. Эми силерге бирөө бир нерсе жиберип атса результатын, сен билбейсиң ошол адам ошол нерсени жасаш үчүн ошончо убакыт короттубу же жасалма интеллект аркылуу жасап берип көрсөтүп атабы. Ошол айырма бузулуп баратат азырчы. Жанагы азыр жанагы бир студия эмне Гибини деген студиядан жазылып атпайбы сүрөттөр, анимациялар. Ошол анимацияны тартыш үчүн ушунча адам окуган да, эми аны жасалма интеллект жазып атат да. Ошол сыяктуу эле чоң коддорду жасалма интеллект жазып коет, силер билбейсиңер ошол адам чын эле короттубу, короткон жокпу. Бул аябай кызыктуу доордо жашап атабыз азыркы кезде. Ал байкашыбыз керек да, канчалык дагы өзгөрөт ошол. Бирок кызыктуу момент, пока что ошону эстеп турууга. Или сүйүнгүлө ошол доордо жашап аткан үчүн. Ушул жерде деле кайра эле баары бир как раз могу кружкамда жазылып, work hard, enjoy life депчи. Баары бир деле ошол мындай жасалма интеллект менен деле ошол нерсеге жетиш үчүн баары бир мындай work hard деген маселе бар да, баары бир убакыт бөлүш керек, баары бир аракет кылыш керек. Чын эле аябай жакшы учур, бирок ошол эле учурда баары бир эмне болгон күндө деле, кайсы доордо, кайсы заманда болсок деле баары бир бир мындай мээнет кылыш керек экен да. Но мен айткым келген, мындай көптөн бери каалап, ар дайым мындай постто жазып аткан бир нерсем бар. Бул айрыкча могу биздин чет өлкөдө жүргөн мындай миграцияда кара жумуш, оор жумуш, билбейм, мисалы кафеде иштеп жүргөн, гостиницада иштеп жүргөн жаштарыбызга мындай менин каалоомда ошолго кетирген убактыңды, ошого кетирген энергияңды айтиге кетирип, мындай хотя бы мындай башыңды иштетип, ошол кыйынчылыкты мындай айти тармакта тартсаң, дагы мындай жакшыраак жашоо, enjoy life болот беле деген менин оюм бар да. Ошон эми баары бир мындай бир мындай миссиясы бар, максаты бар. Адамдарды ушул жакка үндөгөн, үгүттөгөн адаммын. Ошону жакшы жери мындай Азамат менен ушундай жакта тилектешпиз. Көптөн бери Азамат дагы мындай элге пайдалуу болсом экен деп аракеттерди кылып жүрөт. Көп сүйлөштүк, көп нерселерди пландадык, аракет кылдык. Азамат айткандай жыгылып калганы болду, болбой калганы болду, выгорание болдук, кайра турдук, мындай биз неме кылып атабыз да. Аракет кылып атабыз. Кайсы языктар менен жазасыз? Backend, frontend дейт. Бул, наверное, мага болсо мен Flutter менен, анан жакында Java менен жазып баштайм. Азамат болсо Мен негизи өзүм фронтенд разработчикмун, или дизайнга ориентированный фронтенд разработчикмун да. То есть менде дизайн жагына бир аз шыгым бар. Илгери мектепте окуп жүргөндө черчениени жакшы чечимин. Ошол себептен кнопкаларды каяка коюш керек, UI, UX кантип иштеш керек, ошол жагым күчтүү да. Анан бирок дизайнер эмесмин да. Дизайнер боло албай калдым. Анан программист болоюн десем, программист дагы жакшы боло алган жокмун. Мурда Паскаль жазчумун. Анан где-то бир окшошпой калды бир нерсе. Анан орто жолу сонун бир профессия таап алгам. Верстальщик деген. Азыр фронтенд разработчик болуп калды. Анда жаңы чыгып аткан болчу верстка деген HTML, CSS стандарттар жаңы чыгып аткан. Ошондо мен илгери дизайнерлер менен программисттерди кошо турган адам болчумун да.
Анан ошентип ар кайсы компанияларга кирип, бирок ар кайсы компания ар кайсысын жазчу. Мисалы Спалмавада иштеп жүргөндө алар Ruby on Rails менен жазчу. Анан бэкэндчиктердин берген нерсесин мен ошентип моздоп туруп өткөрүп берип койчумун. Кийин Германияга келгенде Брухауста C# менен C++ жазчу. Анан тоже ошол жактарын базалык жагынан билчүмүн. Анан ошолорду кошуп жасап берип койчумун. Азыркы иштеп аткан жерим Java. Анан бул жакта ошол жумушумда full stack болуп эсептелем. И Javaдан дагы кандай десек, ар кандай виджеттерди жазайм да. Бирок тоже супер программист эмесмин. Анан бирок ойлодум азыр эмне үчүн мен супер программист боло албайм деп анын үстүнөн как раз мага дагы жакшы момент болду, что көп нерселер уже во-первых, коллегаларым күчтүү программисттер бар, коллегаларымдан сурай тургам. Экинчиден жасалма интеллект бар. Мен мисалы мурда документацияларды окуп, Java боюнча аябай кыйналчумун да. Ушунчалык оор жазылган, ушунчалык вообще документациялар оор жазылат. Анан окуп алып вообще түшүнбөйсүң да. Программисттер өлүмдү кооздоп жазып салышат. Түшүнбөйсүң эмне болуп атканын, кайсы дүйнөдө жүрөсүң да. Бирок оор жазып Достоевский окуп аткансып. Анан азыр ошол жасалма интеллекттин жардамы менен мындай жөнөкөйлөтүп берчи, эле жөнөкөйлөтүп түшүндүрүп берчи деп атып жакшы үйрөнүп алдым. Вот, анан анын үстүнөн бир сонун момент болду. Бияктан үй сатып алып Германиядан үйдү ремонт кылып баштадым да. Анан бияктан ремонт кылган мындай аябай кымбат, аябай оор, анан аябай неме да. Көпкө чейин күтүшүң керек да ремонтниктердичи. Анан ойлодум, эмне үчүн мен өзүм ошону ремонт кыла албайм депчи. Эгерде башка адамдар язык программированияны үйрөнүп алышса, эмне үчүн мен ошо стройканы үйрөнүп албайм деп туруп, анан жасалма интеллектте YouTube'дан көрүп баштадым да, кантип там стенаны жасаса болот, кантип жакты жасаса болот, кантип тигини кылса болот, кантип мындай кылса болот деп анан жазып отуруп, анан баарын жасап баштасам, көрсө жаза алат экенмин да. Просто мурда телевизордо көрө берчү экенмин, мындай практика кылып көрсөм, жасаса болчу экен да. Бир жолу жасап көрсөң, туура эмес болуп калат, кайра шыпырасың, кайра жаңыртасың. Ошентип соңун жасап алып, мындай стеналарды жасадым. Өмүрбек биякта Германия Дортмундда жашайт, жерде Өмүрбек чакырам экөөбүз жак бияк казып, анан ошол мындай кооз болуп калды да. Анан ойлодум, эгерде мен ушу стройканы үйрөнүп алсам, значит башкалар деле айтимди үйрөнүп алат. Айтим стройка эмес да, оңоюраак да деп туруп, анан үйрөтүп баштадым Javаны. В принципе жакшы кетти. Айтып берсем, мындай менин жакшы плюсум оор нерсени жөнөкөй кылып айтып бере алат экенмин да, кыргызча кошуп, конокко барасың деген сыяктуучу. Бул атың чоң тамга менен жазылыш керек депчи. Анан ошол эле кайра баа боюнча кетти. Биринчи потокту 225 миң сом кылдым. Анан айткандай эле ал өсүп баратат да. Анан ойлодум, хорошо, эгерде мен ошону кайра күнү эле айтып берсем, анда мага эмне интересно болуп калат, анда ал өсүп турсун. И каждый кийинки поток кымбатыраак кылып деп ойлодум да. Мисалы, биринчи 25 миң болгон, кийинкиси 30 миң болду, мындан кийинкиси 35 миң болду. Ушинтип кете берет, пока эч ким жазылбай калмайынча. Баасы ушунча кымбат экен, жазылбайм десе, анда башка нерсе ойлоп чыгам да. Ошо башка жагынан ага чейин пока кете берет да. Ошентип азыр мен full stack, бирок уже өзүм дагы Javаны күчтөндүрүп баратам. Андан тышкары жана биз айтып атпадыкпы, чалынып кетип бир долбоорлор иштебей калды депчи. Ал долбоорлорду мен мурда WordPress'тен алып эле жазып салчумун. Типа болот дейм, главный иштесе болду депчи. PHP'nin ар жак бер жагын чукулап мукалап, фронтен жазап туруп, чөйрөнү жасап чыгарып, ушун үчүн ар кайсы проекттерди 1-2 күндө жасап чыгарып койчумун. Эми кийинки проекттердин баарын ошо Java'дан жасап баштадым уже параллельно. Балким жакын жакта может тоже угуп каласыздар. Турат да кошулду, Турат менен да коллаборация кылып, бара-бара программисттер өсүп баштаганда, азыр биздин группадагылар, алар үйрөнүп баштаганда, аларга дагы какой-то бир виджеттерди берип, силер монуңар жасашыңар керек, башкалар тигин жасаш керек деп, анан ошентип туруп, Java'дан биринчи өзүбүзгө долбоорлор жасап көрөбүз. Балким чөйрөнү реанимация кылабыз, башка платный долбоорлор чыгат, клубтар чыгат, кызыктуу долбоорлорду как өзүбүз жасап көрөбүз. И плюс опыт алабыз. Плюс ошол балдар кайра ошол жактан опыт алып, анан жумуш издегенге жакшы болот. Айтат, мен ушуну мен жасагам, ошол ушинтип иштейт, коду бар, GitHub'да ачык, GitLab'да ачык депчи. Акырындап ошол жакты ойлоп атам, ошол жакты карап атам. И плюс какой-то коммерческий проекттер бар. Ошол Java'да биз жазып аткан нерселер аябай кызыктуу болуп атат. Эле биз баягы курстан эмес, курстан сырткары мен жазып аткан нерселер прям сүйүнүп жазып атам. То есть мага мотивация да эртең менен туруп,
жасаган. Мисалы бүгүн эртең менен бизде 8:30 сабак өттү Турат менен. По идее суббота 8:30 уктасам болмок. Жок, эртең менен эрте турайын, кофеден куюп ичип алып элем, от души үйрөтүп көрсөтүп бердим. GitLab'ты көрсөттүм. GitLab'та негизи буларды DevOps'тон настройка кылат да. Мен болсо өзүм настройка кылып атам, как өзүм DevOps катарычы. Main branchка commit кылбаш керек, ал protected болуш керек, анан бранчтар менен иштеш керек деп кадимкидей, как будто компанияда иштеп аткандай окуп атышат да курстачы. То есть мен мындай, силер курсту чисто мондай окушуңар керек эмес эле, сразу жумушта иштеп аткандай да. Эгерде вдруг компанияга барсаң, компанияда как будто сен иштеп баштагандай болосуң да. Анткени ошол жирада задачалар келет, ошолорду жылдырасың, ага бранч ачышың керек, ага pull request ачышың керек, анан могул сөздөр кошулат, анан ал сөздөрдүн маанисин түшүнүшүң керек, анан гиттеги неме командаларды үйрөнүшүң керек. Анан ошону угуп отуруп, как будто бул күнүмдүк жашоодой сыяктуу болот. Анан алар дейли айтып беришиң керек, анан деп ошо бузуучуларды кошуп. Ушундай кызыктуу убакыт келди. Айткандай ошол Турат кошулганда ооба бир четинен корксо болот. Неме жасалым интеллект келди депчи. Экинчи четинен ошону сен дос кылып, ассистент кылып, өзүңө жардамчы кылып, күчтүү болуп чыксаң болот да. Смотря кандай карайсың. Стакан наполовину пустой, наполовину полон деген сыяктуучу. Кандай сен позитивдүү карайсыңбы жашоого же мындай башкача карайсың дегендей болуп калды да. Буюрса, Сабактарыңыз канча сом? Java'дан. Кандай? Java'дан Java сабак курс өтөт канча сом дейт? Азыркы группа, болуп аткан группа 30.000 сом. Эми даже Айына бөлөп тур. Айына эмес, 2 айга 30.000 болот. Айына ошондо 15.000 сомдон. Или вообще канча мындай болот да, деп айтам. 30.000 главное желание керек, калаганын сүйлөшүп алсаң болот. Мисалы айтсаң болот, мен бөлүп төлөйүн десем, бөлүп төлөсөң болот. Жарымды окуп атып, кээ бирлер бар, мен что-то окшошуп атат, окуп эле коеюнчу дальше десе, ал деле жарайт да. Мага айырмасы жок, главное адамда желание болуш керек, кошулуш керек, анан үйрөнүп баштасаң, бул чисто текшерүү да, өзүңдү. 2 айда текшересиң. Окуй аламбы 2 айда күнүгө келип, же орто жолдон интернетим жок, убакытым жок, настроением жок, дагы башка нерсе окуй албаймбы. Анан окуп бүткөндөн кийин кайра кийинки уровеньге да, бул Java Basics деген биринчи уровень, жанагы тил үйрөнгөндөй, A1 деген сөз да. A1ди окуп алып, мага жетиштүү, дальше окубайм деп койсоң болот. Же жок, мен A1ди окудум, эми A2-ни окушум керек деген сыяктуу да. Ушундай жаңы собственный методологиялар кошулуп баштады. Негизи суроолор көп болуп атат. Убакыт кандай? Суроолорду бере берейинби? Или Берер, бираз убакыт бар. жакшы. Бирок негизи менде тартышыраак. Ошентсе да бир 5 мүнөт дагы көңүл буралы. Саат 10до бир жолугушуум бар эле, ал жагы кыргызча болуп калды. Так. Ассаламу алейкум, Азамат агайга суроо бар эле. Тестировщик Java боюнча маалымат бере аласызбы дейт. Ошо биринчи потокто 2 айлыкта пока тестировщикти өтө элекпиз. Тестировщикти Java Core экинчисин өтөбүз да. Анын ичинде бар уже автоматизация тестирование деген. Анан как раз жанагы 2-3 жыл мурун Америкада хайп болбоду эле, 6 ай IT үйрөнүп алып, жумушка кирип кеткен деген нерсе. Ошол как раз ушул жерден текшерип үйрөнүп кирип кетмексиң. Бирок дүйнөдө кризис, Украинада согуш, жакта Трамп келди. Короче, баары ызычуу, IT хайп, бирок анчалык хайп эмес да. Германияда сокращение болуп атат, Mercedes'те, Volkswagen'де адамдарды уволить этип атышат, SAP'де там тоже какой-то бир уволить этишет. То есть рынокто айтишниктер уже көбөйдү, анчалык көп баардык айтишникти алып кетебиз деген момент уже токтоду да. Получается, сен IT-тестировщик үйрөнүп алып, барып жумушка кирип кетиш бир аз оорураак. Бирок кому сейчас легко деген бар го. Оор нерседен коркпош керек. Айткандай оор нерсе бул жакшы мүмкүнчүлүктөр. Значит, ошол оор нерсени жеңип өтсөң болот. Болот, кыскача жооп берейин. Мындай кылалы, чоң рахмат туугандар. Анан бул жакта бизге суроолор бар экен, кайсыл тилдерде стажировка кылдырасыңар деген. Фронтенд, бул JavaScript, React, Next.js дегендер. Анан backend бул неме бар. Python дагы бар, Java дагы бар. Эмне үчүн экөө тең бар? Анткени биз кээ бир алган заказдарыбызды, мисалы, биз бардыгын эле Java менен жаза бергибиз келет, backendин, бирок
Кээ бир заказчиктер талап кылат биздики Python менен болсун дейт, анткени алар кийин кайра өздөрү улантып кетиш үчүн. Ошон үчүн бизде бэкэндте Python дагы бар, Java дагы бар. Анан UX UI дизайнер бар, Flutter бар. Мобильный разработка бул Android'га, iOS'ка экөөнү тең кете берет. Анан курстун потогун сурап атат окшойт Мирай да, бул Азаматтан сураш керек, кийинки потогу качан башталат же ушул потокто орун барбы? Бизде болсо поток деген нерсе жок, ким качан келсе кабыл ала беребиз стажировка болгон үчүн. Жана башында айтып өткөндөй 3 этап менен өтүлөт стажировка. Бул биринчи этапта жекече өзү тапшырма аткарат, экинчи этапта фронт-энд, бэк-энд болуп мындай чакан командалар менен pet project'терди жасайт. Үчүнчү этапта анан биз жасап аткан реалдуу проекттерге кошулат. Эми негизи мындан ары стажировкабызды дагы да жандандырып, дагы да активдүүрөөк кылууга аракет жасап атабыз. Азыр стажировканы көзөмөлдөгөнгө, контроль кылганга, ал жакты мындай болуп аткан иштерди дагы элге жеткирип туруш керек экен. Анткени биз ушул мындай кыска эле аралыктын ичинде стажировкадан көптөгөн балдарды, кыздарды жумушка киргизип койдук да. Бул мындай пайдалуу болуп атат. Мындай пайдасын көрүп атабыз, адамдар ошону менен жумуш таба алат экен. Азыр арабызда бар ушул Адилет деген жигитти жакында көрүп баштайсыздар менин инстаграмыман. Ошол Тег Жолдун өзүнүн инстаграмы бар. Тег Жол деп атап койгонбуз стажировканы. Бул мындай technical жол же болбосо бул тег жол, мындай кыргызча элечи тег. ITге кириш үчүн ошол бир эле жол, ушул жолдо стажировка да. Анан бул клуб катары ачылган негизи. Анан эми клубдун мүчөлүк акысы катары эле элестетиш керек. Ошо кичине тыйын төлөп берип, анткени ошол эмгек кылып аткан адамдардын айлыгын чыгарып бериш керек. Ошол. Анан Азаматтын курсунда менимче азыр место бар болуш керек, жаңы башталды. Негизи бир группада 10дон ашпайт. Бирок менин практикамда 10 адам мисалы уже эки группадан бир адамдар чыгып кетти. Бирок анын ордуна жаңы адамдар кирди. Бирок менин оюмча бара бара ал группадан дагы бир экөө чыгып кетишет. Ошондуктан бир экөө кирсе болот да жолдон. Азыр бизде экинчи сабак болду как раз. Анчалык алыс кете элекпиз. Пока убакыт бар. Акыркы поездге чыгып кеткенге эмдиги жуманын аягына чейин, мне кажется, бар убакыт. Ошондуктан мага жазсаңар болот. Катталуу үчүн төлөм жөнөтүш керек. Эгерде төлөм жөнөтсөңөр, мен силерди каттап коем. Вот, анан кийинки поток дагы башталат. Пока что дагы баягы поток, бул потокту болуп атканда дагы мен немелерди жибергем да. Слотторду кайсы убакыттарды тандасаңар болот деп. Жана ошол убакытты тандашты, ошолорду алдык да. Анан бирок башка убакыттар ачык. Теоретически ошол убакыттарга дагы бир группаны кошо алам. Анткени ошол группалар бүткөндөрүн анан кийинки потокто дагы жаңы, то есть бүткөндөр менен Java Core'ду улантабыз да. Java Core'да да аз адам калды да. Поэтому мага жазгыла, ким до сих пор катышам десе. Пока возможность бар, пока желание да бар, мотивация да бар, үйрөткөнгө, кошконго убакыт да бар. Бирок бара-бара жок болуп баштайт мүмкүнчүлүк. Еще кымбаттайт. Мне кажется, Азыр еще кымбаттайт. Анан айтып атпаймынбы жанагы? ошол естественный эле нерсе, бул стажировканы дагы биз дагы ошол кымбаттатабыз деген оюбуз бар. Анан бул жерде биздин Аруке дагы жакшы айтып өттү. Негизи бул стажировка дагы биздики мындай түбөлүктүү эмес да. Өмүр бою эле биз элдерге стажировка кылдыра бербейбиз. Анткени мунун белгилүү эле бир убактысы бар. Анткени биздин өзүбүздүн жасап аткан бир проекттерибиз бар. Биринчиден ошого мындай жакшы команда топтоп алуу максатыбыз бар. Стажировкада билесиң да, кимдер кандай адам, кимдер кандай код жазат. Анан ошол эле учурда биз дагы мындай проекттерибизди чыгарып, ал жактан баягы монетизация кылып, программисттердин айлыктары чыгып калган учурда уже токтотуп коебуз да. Биздин мындай оюбуз да бул бир 2 жылдык деп ойлоп атабыз. Мындай максимум 2 жыл ушундай стажировка кылып турушубуз мүмкүн. Маркетинг жакшы иштеп кетип, мисалы
биздин проекттерибиз 1 жылдан кийин эле уже программисттердин айлыгын жаап баштасаң да стажировканы жаап коюшубуз мүмкүн да. Ошон үчүн баалуу нерсе. Улам кийинкиде кымбаттайт. Как раз Азаматты мен көрсөтөйүн деп атам эле. Телеграмын чатка жиберди Азаматтын, ошого жеке өзүнүн телеграмы. Биздин стажировкага кириш үчүн Java'ны билсе жетиштүү. Spring'ди ал 3-этапта болот. Ага чейин үйрөнүп алса болот. Roadmap'тар бар. Ошону менен мурда только Spring'ди билгендерди алат элек, азыр андай кылып кыйнабай калдык. Главный баягы Азамат айткандай, мотивациясы болсо, үйрөнөм деген шыгы болсо болду. Анда Азамат менен жарым саат кечигип атам. Жыйынтыктоочу сөздөрдү кылалы. Ооба, чоң рахмат. Суроолор да көп экен, албетте жетишкен жокпуз баарына. Германия боюнча да бир суроо келди. Айткандай, ар бир айда бир дем алыш күнү, воскресенье күнү тоже бир ушундай платный жолугуш өткөрөм 3000 сомдон. Ал жака Германияга келем дегендерге консультация группа менен, ал жакта группага кошуп коем. Так что ким Германияга келем, айтишник болсоңор, келген оңой. Айтишник болбосоң айтини үйрөнгүлө биринчи. IT жана тил үйрөнгүлө, эки нерсе үйрөнсөңөр жол ачылат. Негизи эле жол оор, ошондуктан ошол жолдо жөн гана бир нерсени көрүп, жыргап жүрө бербестен, бир аз стресс болуп, бир аз бир нерсени жасасаң кызыктуураак болот. Убакытты туура пайдаланып, ошондуктан аракет кылгыла, чтобы бир жолугушууну бүтүрүп, кийинки жолугушууга кетип деген нерсе болсо, значит, жашооңор кызыктуу өтүп атат. Бирок албетте күйүп кетпегенге да аракет кылгыла. Эң негизгиси баланста кармап, эс алуу жактарын дагы эстеп, бирок эс алганда дагы Мурат айткандай, сейлдеп, спорт менен машыгып, ошентип эс алыш керек. Кайра экрандан чыгып, башка экранды көрүп отура бербей. Ошол, анда чоң рахмат чакырганыңа, абдан кызыктуу болду. Дагы кызыктуу суроолор болушу мүмкүн. Ошондуктан Тураттын каналында каналында болсоңор, ошол жакта да мен кээде маалыматтарым чыгып калып атат. Турат бөлүшүп аткандан, ал жактан дагы балким көрүп каласыңар. Балким дагы жолугуп калабыз Германиянын бир жеринен. Ооба, буюрса дагы ошол сыяктуу жолугушууларды өткөрүп туруунун аракетин көрөбүз. Анан мен азыр байкасам, бул ошол Азаматтын Java курсундагы дагы досторубуз бул жака келиптир. Кийинки IT жолугушуулардын ссылкасын деле ошо сага жиберип коюп турайын, сен ал жактарга да жөнөтүп коюп тур. Сөзсүз пайдалуу болот деп ишенебиз. Пайдалуу нерселерди айтканга аракет кылдык. Анан эми өзүбүз мындай айтинин пайдасын көрүп атабыз. Ошону адамдарга жеткиргибиз келип атат. Ошол главный. Анан бул жерде бизден окуп, бизден үйрөнүп, жумушка кирип кеткендер дагы арабызда жүргөнүнө аябай сүйүнүп атам. Себеби ошолор мындай бир учурда пайдасын көргөн үчүн кайра ушул жерге келип катышып атышат да. Эгер пайдасын көрбөсө сөгүп качып кетишет эле. Ошол, анда баардыгыңыздарга ийгилик каалайм, ден соолукта болуңуздар, аракет кылыңыздар. Work hard, enjoy life деген нерсе мага жагып атат. Тиги кружкама дагы мындай мотивация болсун деп мынтип чаптап алгам. Көбүрөөк аракет кылыңыздар, жакшыраак ийгиликке жетиңиздер. Азамат, сага да рахмат. Германияда убакыт аябай баалуу экенин билебиз. 1 саат деп алдап 1,5 саат сүйлөштүк. 5 минутта кеч баштадык. Ошолордун баардыгы үчүн сага ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Ошол, баарыңарга ийгилик. Жакшы туруңуздар.